Тияққа барсаң албайт, бияққа барсаң албайт, тияққа барсаң айлығы деле ал. Кички кезде аябай көп китеп окучумун. 100%тен дагы 1000% өзгөртүп кое турган нерсени айткым келди. Катуу иштеп 12 кое алып койдум да. Жашооңорду оорулотпогула. Чөнтөктө турмайт, жок кылабыз, чөнтөктө жүрсө эле жок болот. Ушундай мечит салалы деп Кудайдан сурай берип 10 жылга жетпей килейген мечит пайда болуп калды. Кыргызстанга келбей иштегем да, тыңбайт ушту баарынан кутулуш үчүн. Бирөөнүн жашоосу менен жашаш аябай кыйын. 2,5% сөзсүз садака. Москвага орун дефицит да. 100 000 жөн эле берет да. Мигрант кандай? Кандай? Мен китебимде TikTok'тогудай да 2,5 барак. Болду 2,5 барак өткөндөн сразу бөлөп темага өтөсүң. Негизи жашоодо эң тажрыйбалуу адам кимди ойлойсуздар? Көбүбүз неме экенбиз, Аллах айшенген гороскоп деген бале бар болчу. Акча керек болуп калып, мен бир 3-4 газетага гороскопун мен жазып берчүмүн. Мен өзүм балыкмын, гороскоп боюнча. Балыктар вообще страдать этчү эмес да. Гороскопко көп ишенбегиле. Война и мир. Көчмөндөр кагылышы менен сынган кылыч. Бүгүн сиздерге болсо өзүнүн жеңил жаша деген китебин презентацияга ошол эле учурда өзүнүн ушул убакка чейин топтогон тажрыйбасын аябай бактылуу экенбиз. 1 сааттын ичинде угуп, 1 саат 1,5 саат сүйлөшүп, пайдалуу жан дүйнөбүзгө, акылыбызга азык алып кетебиз деген ойдобуз. Ал мен болсо сөздү кыскартып Азамат байке келип кезең сизге берем. Сизди болсо бияқта камерада тартат, анан бияқта келбей калгандар анткени кийин биздин видеолордогу бүгүнкү семинарды сол досторуңарга да айтып койсоңор болот, буюрса. Чоң рахмат, анда келип кезең сизде. Ассаламу алейкум туугандар. Мен болсо ушул эле Бишкектен национальныйда окугам. Анан окууну бүткөндөн кийин кандайдыр бир себептер менен биякта жумуш жок. Анан айта кетчү нерсе, ошо бир окуп жүргөндө өзүмдө бир фантазия башыбызга коюп алат экенбиз да. Окуп жүргөндө ушуну бүтсөм эле бирдем болот. Окууну бүткөндөн кийин деле эчтеке жок. Тияққа барсаң албайт, бияққа барсаң албайт, тияққа барсаң айлыгы деле аз. Анан эмне кылсак деп Министерство образованияга барып, анан өзүбүздүн неме кылганбыз. Өзүбүздүн резюмебизди берип, анан Москвага кеткенбиз. Эл катары эле барып эмне жумуш кылабыз деп. Анан аякта аябай узак жол айтып кетсемчи. Анан биз чогулган жеңил жаша китеп боюнча жеңил жашоону кантип жеңилдетебиз жана көп нерсени өзүбүздүн денебиз менен өткөрбөй, бул биз айтканча жалган дүйнөдөбү, калп дүйнөдөбү акырын гана акыл менен кабыл алып, кайра ошол акыл менен чечимин чыгарганды, кандайдыр бир туңгуюктан жеңил чыкканын жазган китеп да. Бул кандай болуп идея келди? Биз Москвага баратканбыз, кички кезде аябай көп китеп окучумун. Жалаң көркөм китеп эле да. Анан ошол учурда богатый папа, бедный папа, тиңдей мындай дегендерди мындай көңүлүм кабыл алчу эмес да. Анан Москвага барып, ошентип дворник болуп иштедик, строитель болуп иштедик, муз жардык, крышанын карын күрөдүк дегендейчи. Анан ошентип кайра Бишкекке келип калдык. Бишкекке келип, анан кетип баратып бир китептин маңызын, анан кээ бир учурда кичинекей китеп адамдын турмушун 100%тен дагы 1000% өзгөртүп кое турган нерсени айткым келди. Ал убакта поезд менен кетчүбүз, поезд менен кетип баратабыз. Анан дайыма жаныма китеп алчу элем. Ошол учурда эмнегедир чөнтөгүмдө «Как стать миллионером на одну зарплату» деген китеп бар экен да. Анан ошол китеп мынчалык эле китеп экен. Кийин байкасам, китеп жазгандардын арасында, мотиваторлордун арасында Роберт Кийосаки, Брайан Трейси, ошолорго окшогондордун арасында эч кандай көлөкөсүнө да теңелбеген киши экен. Караз байкасам, бирок ошол учурда мага берген таасир аябай болду. Мынчалык китепти 1 саатта окуп бүттүм. Анан Москвада жүрүп, кичине иштесең акчаң артып калат. Бир көп нерседенчи жегениң ичкениңен, анан кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн аябай эле аз да. Анан кандай кылсам десем, анан ошондо ошол китепте жазылган экен. Барыңыздар ушул эле сөздү кээ бир китептен бир эле сүйлөм аябай таасир болот го. Ушул эле сөздү эстеп калсаңыздар болот. Бош керек менин оюмча. Ошондо мага ой келген да, муну
Ошондо жазылыптыр, айына $100 катсаң, эконом болуп катсаңар, менин эсебим боюнча ошондо паевый фонд, инвестиционный фонд мындай 5 жылдан кийин примерно миллион табат экенсиң да. Мен ойлодум да, айына $100. Ал убакта доллардын курсу 28 болчу же 28-27 эле, неважно, бирок Москвада ал убакта где-то бир $500 тапчык да. Мен ойлодум, $500 болсо, мындай кылып эсептедим, картага чип көрдүм. Немеге чип көрсөм 5 жылда мен минтип эсептедим, мен өзүм нарынан болом да. Биз жакта малга жакынбыз да. Мен ойлодум да, айына бир эле кой алып койсом, мен эсептейм 5 жылдан кийин эмес, даже 3 жылдан кийин иштебей эле жашагантам да. Ё-моё, мен эмнеге анан 1 жыл тактем селеп жүрдүм да. Анан Москвага аябай ошол эмоция менен, вдохновление менен бардым. Ал убакта сдельный немеде иштечик, квартира жасайбыз. Квартира 5тен кийин оңдогон болбойт. Анан 5тен кийин чыгып, подработка десе барып иштеп келе берчү элек. Подработка болсо эле күнүнө 2000 эле, мындай эсептегенде эле менин эсебим боюнча ошол убакта 5 жылда миллионер болгондон да малга алмаштырсамчы. Анан айына бирден кой алсам, анан ал 12 жылда 24 болсо, 24 кайра 48, ал геометрический прогрессия өсөт да примерночу. Анан эсептеп, мен келген жыл эле, келген айда эле, биринчи айда эле катуу иштеп 12 кой алып койдум да. 12 кой алып отсам, мен 5 жылда вообще жыргагантам да. 12 кой алып койдум, анан кийинкисинде анан тай алып койдум, арткан акчага эле алып койгон. Анан бияктан ошо бир жаман жери бар экен, как всегда есть неме бар да. Любой ишке баратканда билишиңер керек, биз элестетип алган проблема, ийгиликтин артында көп майда билинбеген проблемалар бар да. Анан бияктагылар айтып калды, Азамат, токтот, мал мунун баарын ким карайт дейт. Өлөт, чөбүн алыш керек, тиги бу, мунун баарын биз бага албайбыз дедим. Анан ал жерден гениальный проект сынды да. Гениальный проект сынды, бирок неме калды. Менимде ошол калды да. То есть көп акча тапкан эмес, көп акчаны азыраак тапса да туура колдонгон адам, неважно, предприниматель, не предприниматель болсо дагы, жакшы туура акчаны колдонсоң, бир 5 жыл болбосо да 7-8 жылда жакшы бир өзүң иштебей тура турган уровеньге чыга алсаң болот экен деп калдык да. Ошол ой келди. Анан ошондон кийин мен минтип баштадым. Жакшы бир привычка таап алдык, неме деген. Ушуну да жазып койсоңор болот. Адамдар көп нерсе, бир нерсе кылар да. Бир нерсе ойлонгондо баарын чогуу ойлонобуз да. Биз ресторан ачабыз десек, аябай чоң ресторанды ойлонуп алабыз да. Ушуну мен кыла алмак белем. Мен мындай кыла албайм. Монча этаж, 40 этаж үй сала албайм деп бирдемени мечтать этсең эле ошол жер сынат да. Анан ошону бөлгөндү үйрөндүк. Көрсө, ошол эле ресторан ачыш үчүн, ошол эле салон ачыш үчүн, ошол эле бир нерсе ачыш үчүн эч качан ар жагын ойлобогула да. Бирден кирпич. Анан күндө бир максат койгонду үйрөнгүлө. Күндө биздин кемчилигибиз ошондо, күндө бир максат кое албайбыз да. Күндө бир максатка эле жетиш керек адам. Күндө майда бир максат, бир жылда 365 максатка жетесиңер да. Ошол 365 максат силерди байкасаңар, артыңарды карасаңар, мурунку 5 жылыңар жөнөлөп кеткен болсо, күндө бир максат кылып жашаган 1 жылыңар 5 жылыңардан жанагы бир кылым өйдө дейт го. Ошо сыяктуу бир аябай плодотворный болот да. Ошо жеңил жаша деген китепте дагы ошондой да. Жашооңорду оорулотпогула. Мисалы, биз өзүбүз оорулотуп алабыз жашоону. Мондай бир чоң бир нерсени ойлойбуз дагы, ага жетиш кыйын. Анан сразу эле кыйынчылыктарын ойлой беребиз. Жашообуз оор боло берет. Андай болбош керек. Күндө бир максат коесуңар. Максат сөзсүз эле килейген мындай неме жасаш керек эмес. Кичинекей эле. Эгер силер кааласаңар ресторан ачабыз десеңер, бир эле күндүк максатыңар, эртеси күнү максимум 1 саат ресторанный бизнести
интернеттен карап изучать этип коесуңар. Бул бир галочка кетти. Эртеси күнү силердин максат болот. Бир эле максат болот эртеси күнү ресторан иштеткен бирөө менен таанышуу. Болду, бир максатыңарга жеттиңер. Эртеси күнү таанышуу. Анын аркы күнү экөөсү менен таанышуу. Үчүнчү күнү дагы бирөө менен таанышуу. Анан ошол ресторан ачам деп аткан болсоңор, мисалы, чоң ресторан почему? Ресторан жөнүндө мисал кылып атам, анткени 85% предпринимателей что общепитке склоняется, да? То есть, хотя общепит эң сложный процесс. Мен өзүм Москвада кичинекей чакан ресторан иштетебиз, анан ошон үчүн айтып атам. Анан ошол ресторанды ачыш үчүн сөзсүз эле Москвада деле көп ойлошот экен да, сөзсүз эле миллион керек депчи. Мен биринчи ресторан ачканда ошондой эле күнүнө максат коюп атып, ресторандардын баасын билсек, готовый ресторан биринчи ай бекер, экинчи айдан баштап 150 000, 300 000 экен да. Анан биринчи ай, бирок зада так бересиңер да, 153. Анан ошол ресторанды биз да ойлондук, биринчи ай бекер болсо 150 берсек деп. Анан эмне кылдык? Тааныштарга чалдык, акчасы бар. Тааныштарга чалсак, бир-экөөнүн акчасы бар экен, алдык дагы. То есть эчтеке вкладывать этпей эле биз ресторан ачтык. То есть кече эчтеке жок, бүгүн ресторанда. Бирок бул үчүн эмне кылыш керек? Репутация керек да. То есть сага бирөө 150 000 бериш үчүн сенин кандайдыр бир элдердин арасында, досторуң арасында, тууганыңардын арасыңарда бул адам жакшы, бул адам алдабайт, бул адам жебейт деген репутация. Ошол репутацияны биз аябай, ошол репутациядан кыргыздар десем деле болбойт го, негизи адам аябай аксап калат да. Анткени көрбөй калат, билбей калат, эмне болмок эле деген нерселердин айынан өзүбүздөн өзүбүз адамдардын, өзүбүздүн аурабызды карартабыз да, адамдардын бизге ишеничи кыйын болуп калат. Анан ошол бир максат боюнча дагы эле күндө бир максат коюп, ошону ишке ашырганды билип алсаңар, мисалы, эң кыйын любой нерсе. Эң кыйын нерсе бул ишке ашыруу. Айтып коюшундай, саясатта мен Кыргызстанды гүлдөтөм деп койгон оңой да. Бирок кантип вопроско жооп бере албайт эч ким. Эгер ошо силер максат койгондо бир нерсени ишке ашыраарда кантип кылам деген вопроско жооп бере ала турган болсоңор, бул сөзсүз түрдө бир гана бизнес эмес, бир гана эмес, үй бүлөлүк жашоодо, баланы тарбиялоодо, өстүрүүдө, кошуналар менен, бир туугандар менен кыргыздардын арасында карым-катнаш бар да. Ошол карым-катнашты сенин өзүңдүн көтөрө турган нерсе бул ошо кантип деген вопроско жооп берип, анан ошо кантипти кыла алганды билиш керек да. Вопрос кантип деген, кантип кыла алам? Мисалы, максат койдум. Мен жөн эле самый элементарный максат. Биякта Москвада, Бишкекте кыш да, жаңы жылда мен Дубай бир жакка барып эс алып келем деп максат коюп койсоңор, жөн эле мартта. Эмне кылыш керек? Анын жашоосу жеңил эле. Бизде акча түштү, 10 000, 20 000, 30 000 түштү, биз эмне кылабыз? Биз сразу эле чөнтөктү тырмайт, жок кылабыз, чөнтөктө жүрсө эле жок болот. Жок, андай эмес. Мен жылына 2 жолу бир жакка барып эс алып келем, анан досторум айтып берет да, сен акчаны каяктан табасың? Биздики жеңил эле. Канча акча түштү дагы отдых деп өзүмө карточкада же счетто бар, отдых дегенге 10% коюп. 100 сом тапсам 10 сом, 1000 сом тапсам 100 сом, 10 000 тапсам 1000. Анан мындай байкап отурсаң өзүнчө чыгып калат ал. Ошол эле учурда жанагы мен айта кеттим го, $100 катсаңар депчи. Мисалы, азыр 5000 таап атсаңар деле силер, 5000 сом таап атсаңар деле, ошону туура распределять эткенди билсеңер, ошонун кантип өзүп атканын байкабай каласыңар да. Анткени исламда деле бар да, Кудайдан эмнени сурасаң берет деп атпайбы? Мисалы, бүгүн мечитке барып, яркий пример да, чоң мечитте окуп келдик. Мен биринчи жолу кирдим, мурун тыгылып кички мечитте окучу элек. Ошондо дагы ош жерде кички мечитте жүргөндө бирөөлөр суранса керек, чоңураак мечит болсун депчи, бирөө аракет кылса керек.
ош жерде бир ушундай уюм чогулуп алып, ушундай мечит салалы деп Кудайдан сурай берип, 10 жылга жетпей килейген мечит пайда болуп калды. Эгер ошол бир киши суранбаганда, бир киши аракет кылбаганда, экинчи киши кирпичин ташыбаганда ал болбойт эле да. Ошо сыяктуу эле жашоону дагы бир кичинекей нерседен чоң аракет кылыш үчүн сөзсүз эле секирип же учуш керек эмес да. Күндө бир эле шаг, бир максат, бир шаг. Жанагын айтып кетейин деп аткан себебим, бир шагты ишке ашырып үйрөнүп алсаңарчы, максатты ишке жеткирип үйрөнүп алсаңар, кичинекей максат ушундай психологический удовлетворение аласыңар да. Мен кыла алат турбаймынбы депчи элестеткиле, күндө ашырсаңар 365 максатты ишке ашырсаңар, кичинекей эле. Айттым, чоң койбогула, пока эми чоң миссия боло берсин. Мен Кыргызстанды өнүктүрөм деген миссия болсун. Мен айылымды гүлдөтөм деген миссия боло берсин. Мен өзүмө окшогондордун баарын бийикке алып чыгам, өзүм менен кошо деген миссия боло берсин. Бирок ал миссия да. Максат болсо, конкретный максат деп эмнени айтат? Максат деген көрө ала турган нерсе, кармай ала турган нерсе, же болсо результатын байкай ала турган нерсе да. Мисалы, бүгүн өмүрү китеп окуган адам болсо, эртеңден баштап күнүнө жатарда 5 страница барак окуйм, бул менин биринчи максатым десе, 5 барак окуса, ошо күн максатына жетти да. Анда кандайдыр бир барьерден өттү. Экинчиси, ошол эле ресторанный бизнеске бир чоң, например, биякта кайсы Наваттын руководителине тигине жолугайын деп ниет кылдым. Ошого бирөөсү менен чыгып көрөйүн деп, эртеси күнү ошол жака барып 5 киши менен сүйлөшсөң, сөзсүз бирөөсү тааныган болот да. Анан жолугуп сүйлөшсөң, ал деле монстр эмес, ал деле высокомерный эмес, ал деле жөн эле сага окшогон адам да. Сүйлөшсөң, сен айтып аткан, сени мээңди раскручивать этип, аягы жок ойлоруңдун баарын бир эле мындай тоголок нерсеге чийип, табак нан тарткандай берип коет да, плов тарткандай. Аны плов тазалышы. Анан мисалы Москвадачы, эгер ичине кирсең, өзгөнүн күрүшүн алыш керек, өзгөнгө барыш керек, Кыргызстандан Москвага салыш керек, тияктан повар табыш керек. Мондай процесс аябай кыйын да. Көрдүңөр, кыйын. Жесе мындай оңой эле да. Ошо сыяктуу эле процесс работы кантип эмне кылганды силер түшүнүп алсаңар, до конечного потребителя өзүңөрдүн ишиңерди көрсөтүп ошону чайнап жеп жутканга аябай жеңил да. Жашоо деле, мисалы, жашообузду аябай биз мындай кыйнап алабыз да, мисалы, оорлотуп алабыз. Көп адам жашоого мындай аябай чоң значение берип алабыз. Кээ бирөө, мисалы, азыркы Инстаграмдагылар, тигилер, айымдар өзгөчө сүйүүсүнө ушунчалык чоң значение берип алат дагы, анан сүйгөн жигити кичинекей эле бир тигил айтып аткан рамкадан чыгып кетсе, разочарование болуп, ыйлап, анан тиги бу кыла берет да. Анчалык чоң значение бербеш керек жашоогочу. Мондай прям. Анан мен могу рамка, ушул рамкадан чыгып, мен сүйгөнүм дагы үй бүлөм жок. Жеңил. Анткени анын өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн ойлосу бар, өзүнүн көз карашы бар. Ар бир адамдын бул жашоого өзүнүн көз карашы бар. Анан ошол көз карашты бул жашоо кыйынчылык келсе, мисалы мен мынтип айта берем да, Москвага барганда аябай көп банкрот болгонбуз. Биз банкрот болгондой, не знаю, жол банкрот болгондо айтып берейин, банкрот болгондо 3,5 жыл Кыргызстанга келбей иштегем да, тыңбайчы, что баарынан кутулуш үчүн. Бирок ошол учурда деле, ошол китептерди окуган, мен ошол банкроттукка аябай чоң значение берип алсам, жашоонун маңызын ошого өткөрүп окуй, өлдүм, мындай оңолбойм, анан тиги бу карыздарым баштан ашты деп анан ичип кетсе деле болмок негизичи. Бирок ал мындай материальный да, мындай кагаз жазылат акча, кандайдыр бир тууган бар, аласа бересе бар, 8 миллиард адам бар, ошонун баары эле жашап атпайбы? Ошонун баары эле кандайдыр бир суусу төгүнгөндө тиги дүйнөгө кетип атат да. Ошон үчүн бул жашоодогу дүйнөлүк, дүйнөгө өзүңөр бир идеал
киноактер кандайдыр бир идеалдарды тутуп алган болсоңор, ошолорду кичине со стороны караш, алыстанчы. Эгер ошону түп-түз маңдайына мондай коюп алып анан мен да ушинтип жашайт элем десеңер, жашооңор аябай оор болот. Бирөөнүн жашоосу менен жашаш аябай кыйын. Бирөөнүн ою менен жашаш аябай кыйын. Сен мондай болуп өскөнсүң, ата-энең мондай болчу, сен мондай түп-түз болду деген өзү кыйын да. Ошондуктан бир определенный рамкадан чыгып, терең дем алып, мисалы Америкада дүйнөдөгү эң бактылуу, бай жашаган адамдар да. Эмнеге деген себеби, анткени аякта постоянно эң көп тренинг, психология, финансы, жашооңду өзгөртүү, ийгиликке жетүү деген боюнча тренинг сабактар эң көп өткөн жер ошол жер. Мен айтып атпаймынбы, китеп окуганда жана ошо как стать на одной зарплате миллионерымды окугандан кийин мындай аң сезимим ачылган да. Ага чейин мен жүрө бериптирмин мындай. Элестеткиле 30 000 табам, үйгө жетет, карыздарды бергем, киного барам, кийинем, анан эле бирок чоңго жетпейт да алчы. 30 000 бар, көрсө ошону эле, жана мен силерге айткандай эле, не имеет значения, 30 000 табасың, 100 000 табасың, 10 000 табасың. Ошону бөлгөндү биш керек. Мына мен мындай кылып бөлөм. Традиция, 10% отдых меники, 10% бизнес. 10% отдых, 10% мисалы. Анан 2,5% сөзсүз садака. Анан мурун үй бүлөмө ата-энеме деп 15% жөнөтчүлөм. Азыр жөнөтпөй калдым, анткени бияктан бир кичинекей квартира алып берип койгом. Ошонун квартплатасын алат дагы бияктагылар менен акча сурабайт да. То есть 20 000 алат, өздөрүнүн акчасы бар, ошо жетет. Кайра эле ошонун анын 10% эле кайра бул бизнеске да. Ушин азыр муну аны жазбай эле кой, мына 10% отдых кыласыңар, 5 000 алсаңар деле. Просто бир жыл ушул системаны кайталап көрсөңөр, кадимкидей өзүңөрдүн немеңер болуп калат да, подушкачы. Бизнес кылам десең, бул 10% бар, 10%. Отдыхка барам десең да 10% бар, садакаң бар. Анан бизде обязательно сөзсүз түрдө жигиттерде болуш керек 5% кошумча деген. Мошке кыргыздарда негизи бул Европада жок, а бизде бар. Анткени кошумчага кетип атат, кошумчанын баарын күз келди, тиги бу деген сөздөр болот атпайбы? Ошол болбош үчүн ошондо бул эмне үчүн, бул система эмне үчүн, эмнеси менен жакшы? Бул рабочая система, иштей турган. Эмнеси менен жакшы? Анткени мен отдыхка баратканда бул чөнтөгүмдөгү эң акыркы акчаларды алып, кредитке алып анан эс алганы барбайм да. Болгону бул жер отдыхка кайсы мамлекетке жете турган болсо, ошол жака барам. Бизнес кылганда дагы бул жердеги 10%-ин бир жылда чогулуп отуруп, кандайдыр бир уровеньге жетип калган болсо, эми бизнестикин ачыгын айтканда бул жер бузулат. Анткени көп учурда бул акча жетпей калат да. А эгер бизнести бир нерсени алдыңарда ийгиликти көрүп турсаңар, почему бы и не добавлять да? Анан бул жерде дагы бир 10% бар. Бул жөн эле подушка. Подушка безопасности деп коюшат экен орустар. А бизде жөн эле мындай акча турат да. Анан муундан артканын каалашыңарча корото бересиңер. Мына 10, 20, 30, 35, грубо говоря, 40%. 40% акчаңарды тапкан айына. Кээ бирөө күнүнө табат, кээ бирөө неделясына айлык алат, кээ бирөө бир айда бир айлык алат. Анан эгер ошонун бул акчанын 40%-ин силер жөн эле катып келечекке, анан калган 60%-ин күнүндүк ишиңерге, квартплатаңарды бөлесиңер, кийим аласыңар, чай ичесиңер, ошого колдонгонду билсеңер, силерде сөзсүз түрдө бир жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин деле, даже 5 жылдан кийин деле жакшы состояние болуп калса, силер я смотрю, жаш. Мен бизнесте вообще кеч баштагам да. Ошол состоянияга жетип калсаңар, бул болсо, бул да болсо чоң ийгиликтин кандайдыр бир сыры да. Анткени бизде кандай кылып тарбиялаган, бизде кичине туура эмес тарбия болуп калган да. Айзбек экөөбүз сүйлөшүп отурсак дагы айтып атпайбы? Бизде байлыкты кандайдыр бир жек көрүп калганбыз, бай адамды кандай бир ненависть пайда болуп калган, бай десе эле бир уурдап алган болуп калган. Анан
мен конкретно ачык айтам, биз мигрантпыз, биз государственный акчасына тийишкен эмеспиз. Ошондуктан ошондой эле жана Роберт Кийосакинин немеси бар, сөзү бар. Не имеет значения, где вы живете, сколько получаете зарплату, да? А имеет значение биринчи максат койгонуң, анан экинчи элдер менен тил табышкан. Мамиле деп коет бизде, отношения. Дүйнөдө статистика кылганда бай адамдардын эмне качествосы байлыкка жеткирген дегенде 2-5% только наследство экен. Атаң бай болгон калып калган. Калган 95% мамиле. Эгерде эл менен мамиле кылганды билбей, характерин көрсөтүп, мурчуюп, чурчуюп, тултуя берген адамдар көп бизде арабыздачы. Эгер ошондой болсо, срочно аны жок кылыш керек. Анткени кыялы оор, анан тиги буу деп ата-энеси тарбия берип койсо эле, мен атам айткандай эле кыялын оор кыла беришет. Туурабы? Дүңкү беришет, сүйлөй берет. Билесиңер, бир жакшы бирөө келди сүйлөшүп отуруп, мына Аязбек экөөбүз кечээ сүйлөштүк, экөөбүздүн мындай характерибиз чорт болгондо эч нерсе чыкпайт эле, сиздер менен жолукпайт элек. Жумшак мамиле кылганды билсеңер адамдар менен. Качан адам эч качан чоң инвестициядачы, чоң акчалар бар жерде эч качан адам немеге карабайт экен. Сен состоянияң барбы, жокпу, эмне кылып атасың? Бир эле нерсе карайт. Сенин мамилеңе карайт, ага кылган. Анан жумушка кылган мамилеңе карайт да. Москвада ондай бир алдабай, катуу, тытымы, ишти ашыгы менен ашырып иштеген адамгачы Москвага орун дефицит да. 100 000 жөн эле берет да. Ошону просто надо доказать. 100 000 вообще не имеет значения ошондой адамга. Там сен кыргызсыңбы, жол салынып жүрөсүң, вообще не имеет значения. Иштин өзүн билсең, там эч кандай проблемасы жок. Ошол эле, ошол мамиле да. А бизде болсо көп нерсени ойлойбуз да, сөз тааныш болуш керек. Ошол тааныштагы через мамиле аркылуу келет. Адам менен мамиле кылганды билиш керек. Ишиңе мамиле кылганды билиш керек. Анан ошол аткарган ортодогу мамилени бузбаш үчүн ишти тагатмаш керек. Туурабы? Мисалы, анан ар дайым жылмайып жүрүү сүннөт дейт го. Мен ушуну көп байкайм. Москвада билесиздер, милициялар кармайт, тиги бу аркы берки дей берет. Эмне кармайт билесиңерби? Анткени мигрантка алардын картинасы бар да. Мигрант кандай? Кандай? Мунчип кармайт да, конечно, турат да. Өзүң эле көрсөтүп атпайсыңбы? Айтам, костюмшун кийип, жол болсо жакаңды бийик көтөрүп туруп эле колуңа берип, газета же китеп кармоо вообще токтотпойт. Эмнеге токтотпойт? Ты картину мира меняешь. Мисалы, койчу, мен кой айтаргам да. Мал жоголгондо, жылкың жоголсочу, ушундай дүрбү менен карасаңчы, бүт эле мал сеникине окшой берет да, кечке мээңди ошот, эстери түшүңө кире берет. Тиги тоону карайсың, бу тоону карайсың, а бөлөк тиги теке, там кийик аделе көрүнбөйт, жылкы эле көрүнөт. Анан бизде дагы ошондой. Мен кимди көрө берет? Баягы мээсине салып алган милиция. Баягы эле мигранттын кепка кийген, кара куртка кийген, дүңкүйгөн кишини издей берет, анан соответственно таа берет да. Ошол эле картинаны бузуп койсоң, ал адам вообще сен токтотпойт да, кармабайт да. Эмнеге? Анткени анын подсознаниясында сен жоксуң да. Костюмшун кийген мигрант жок да анын өзүндө. Туурабы? Колуна папка кармап алган. Анан бир собеседованияга барганда да биздикилер монтип балам түйүп атты. Айке, жумушка албайм, кантип аласың ай? Саламу алейкум, кандайсыз? Мен мондай жакшы иштеп берем сиздер үчүн, мон кылгам десем, мондай энергия чыгып атабы? Анан мо иштейт дейм да. Ундип, бул кантип аялым багат өлүп кетем дечи. Аял тиеби депчи. Ошон үчүн дайыма жылмайып жүрүш керек. Анан мен көп лекцияларда болуп калам, тигинде болуп калам анан. Лекцияга киргенде да баары грустный да. Куран окутканы келген жок да, туурабы? Мындай күлүп, жылмайып, мындай күлүп турган адамда ар дайым чекесинде нур болот. Кандайдыр бир доверие болот, мындай сүйлөшкүң келет.
мындай кармап, мен Москвадан мындай жакшы машина таап, ийгиликке жетип, анан шуулдап жүргөн балдарды көргөндө өзүм эле барып таанышам мен. Кыргызсың, молодец. Ушуну жүргүлөчү депчи, кубаныпчы. Анткени баары эле настроениясы жок. Анткени эмнеге жашоону оорлотуп алганбыз да. Как будто өмүр бою жашайбыз да. То есть акыр заманга чейин жашай учудай болуп эле, ойлонуп эле ашып кетсе 65 жыл. Это 35 миң күн эле жашайбыз. 35 миң күн. Примерно да? 35 38 миң күн эле жашайбыз. 60 жыл десепсе. Анын 20 жылын уруп салгыла уйкуга. Дагы бир 10 жыл нурса, 5 жыл нуруп салгыла тамакка. Анан эми ар жакта бир эптеп бир 15 миң күн жашай турган болсоң, аны үңкүйүп, ойлонуп, кыйналып, кысталып, ёма, тиги кошунам үй алды эле, эмнеге ал жаңы үй алды, мен өзүм кыйналып аткам эле, мындай зависть пайда болуп жашап кетесиз да туура. Ошон үчүн минутанын, убакыттын, анан өзүңөргө болгон Кудайдын берген энергиясын, Кудай энергия берди да бизге жашап турууга депчи. Анан ошол энергияны тебелеп тепсебиш керек. Анан бизде аябай жакшы, мен өзүм жакшы көргөн бир китепке да жазгам. Монун баары эле китепте бар болуш керек примерно. Мен бул китеп 7 жыл жазылган китеп. Анан ачыгын айтканда бул китепте мондай улама жок да. Бул мен китебимде TikToктогудай да, 2,5 барак. Бул 2,5 барак өткөндөн кийин сразу бөлөк темага өтөсүң, бөлөк темага өтөсүң, бөлөк темага өтөсүң. Мындай өзүнчө бир башкача да. Анткени эмнеге дейсиңер? Анткени мен Европанын аябай көп китебин окудум. Брайан Трейсини там жеп башыма жастап жат, баарын окуп чыктым, бирок ошондо аябай кыргызга туура эмес, тууганчылыкты бузган, достукту бузган пасылдар бар аябай көпчү Европада. Жок дегенди үйрөн дейт. Досуң келсе деле жок деп коер дейт да. Досуң балким өлгөн аткандыр, туурабы? Ал туура эмес кыргыздарда. Тиге бербе дегенди үйрөн дейт. Мындай катыштарды 100 деген сыяктуу пасылдар аябай көп да. Анан ошолорду окуп мен бир китепте мындай мисалы Брайан Трейси менен Роберт Кийосакинин экөөнүн бир эле китебин окуш керек. 100 китеп чыгарган, бирок смысл бирөө эле. Роберт Кийосакин богатый менен бедный папасын окуш керек деле, Брайан Трейсинин достижение максимум окуш керек. Калганы бүт деле тавтология. Мен китебимде болсо, меники основной бизнес китеп чыгаруу эмес да. Основной посыл жеткирүү болгондуктан ошолордун бир китептеги өзүмө жаккан оюмду кыргызча батта 2,5 барак кылып эле чыккан да. 2,5 баракта анан меникин мындай кылып окуса болот да. Бир сыйра бир окуп коюп, анан анча-мынча жерин бүктөп коюп, настроение түшкөндө окуй турган жерлери бар. Бир вдохновение, мотивация келбей атканда окуй турган жерлери бар. Анан коркунуч деген тема бар. Коркунуч деген тема бул бүт дүйнөдө бул коркунуч менен, ковидтин коркунучу менен бизди управляет. Дагы бир кандайдыр бир мировой коркунучтар болгон да. Мисалы Фараон деген китепти окусак, таң калыштуу бир нерсе айтам, өзүм да окуганда аябай мындай бир коркунуч менен адамды кул кылып, мал кылып иштетсе болор экенин түшүнгөм да. Фараондор илгери күн менен ай тутулат го, ошону билчикен, эсептепчи. Анан фараон чыгат, элдин баарын чогултат. Мен күндү жоом, азыр 5 мүнөттөйүн дейт. Мага сыйынгыла дейт. Эгер сыйынбасаңар силердин өмүрүңөрдү жаап салам дейт да. 5 мүнөттөйүн каким-то образом күн жабылып калат ай менен элестеткиле. Анан элдин баары ага сыйынат. Бул Кудай экен деп калат. Анан жана пирамиданы курганда дагы турбаларчы жаңырат да. Ичинен жаңырып, бияктан деп көкүрүп койсоң, те качан деп ошондойлорду жасагандагы күнөө кылган кишини, фараонго каршы болгон кишини алып келип туруп ошака ыргытып туруп эле ичинен 1-2 киши кыйкырып койгон. Анан жананча звукту, жана тозоктун звугунда болгон звукту уккан адамдар бул болбойт, өмүр бою кул болушсуз экен деп баласына чейин. То есть аларда даже понятие, даже во время Сократа, Сократ ушундай акылдуу адамдын учурунда ал кул деген сыяктуу эле түшүнүк болгон экен да. То есть кул адам болуп жашаса болот деген түшүнүк жок болгон да.
Анан ушундай коркунучтар биздин Аллах Таала салган коркунуч бар ар бирибиздечи. Ал иттен эмес, түн ичинде бир привидениядан эмес, же бир чоң бир динозаврдан коркуу эмес. Бизде бир коркунуч бар, келечектен коркуу. Бир нерсеге жетпей калам деп коркуу. Американ звездаларындай сүйүү болбой калабы деп коркуу, айымдар, Анан ошол коркунучтар бизди аябай көп нерседен кармайт. Ошол коркунучтар бизди алдыга шак кылдырбайт. Ошол коркунучтар бизди келечекке мындай чоң бир нерсеге аттатпайт. Эмнеге кээ бир коркунуч бар, муну кылсам аркамда эчтеке жок калат. Муну кылсам үйүм сатылып кетет. Муну кылсам эптеп чогулткан байлыгым жоголуп кетет деген коркунучтар бар да. Ошол коркунучтарды акырындан күндө систематично өзүңө подстраивать этип алганга мүмкүнчүлүк бар да. Коркунучтун көп түрү бар да. Мисалы, апам урушат деп коркосуң, кандайдыр бир туура эмес иш кылганда. Чоң ит келе атса коркосуң, азыр жеп алат депчи. Анан бир нерсе кылар да, болбой калса эмне болот дагы, эл эмне деп айтат, тиги таанышым эмне деп айтат деп коркосуңар да. Ошол коркунуч, эми иттен корккон, ападан корккон туура эле. Ал инстинктивно, нормально. А бирок сен көрбөгөн нерседен коркуу, бул өзү да туура эмес да. Анткени сен аны кылып көрө элексиң, бирок коркуп атасың да. Ошо жерден сенден зависит этет. Сен ошо коркунучту жеңип кете аласыңбы? Коркунучту жеңип кетсең, мисалы, өзүнүн коркунучун жеңгендер дүйнөнү багынткан адамдар да. Ошол эле Чыңгыз Хан, ошол эле Марк Аврелий, ошонун баары эмнеге коркунучун жеңген да, өзүнүн страхын. Ошондой да. Ошондуктан ар бирибиз жүрөктөн анан анализ чыгарбагандан коркобуз да. Биз анализ чыгарбайбыз. Көп ушу бизнесте көп аябай чарчашат, жыгылып калат, кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп калат. Ошол бир аналитика жок, анан анализ жок. Аналитика менен анализ деген эң эле кандайдыр бир оңой нерсе. Анча деле оор эмес. Анализ кылганды билиш керек. Мисалы, ошол эле ресторанный бизнес айтайынчы. Мен Москвага бияка келдим. Эл тамак ичкен эле экен, тамак эле иче бересиң. Каяка иши. Анан тамакты түрдөп ичкен эле көп экен. Тияктыкы жарабайт, бияктыкы жарабайт, аркы жарабайт. То есть бүгүн бияктан ичкенбиз, эртең тияктан ичебиз дегенчи. Анан Москвада, мисалы Москвада, Бишкекте бир бизнести көрүп, примерно анализ кылып айтып атам да, ушунча тамакты сүйгөн эл бар экен. Дагы бир-эки ресторан жакшы. Не помешает да? Аны мен кантип байкадым? Аны байкаганын себеби Instagram, TikToктон бир жакшы жерден эле чоң бир шалаш алып, баягы биз бир баняга барып келдик, немеге Ыштык дегенчи. Тоодо экен да? Тоодо Карабулак. Анан ошону көрүп келдим, ошо андай деле мындай философский мындай Европадан, Япониядан люстра келген эмес да? $150,000 жөн эле таштан. Ошо эле таштан ресторан жасап, ошо сыяктуу эле кылып. Анан бир жакшы повар тап, мындай долога отурупчу, например, мисалы. Жана койду көрсөтүп жасап, бөлөкчө жасап, асып жасап, тигиндей жасап, миллион түрү бар тамакса. Ошонун баарын эле көрсөтүп, айнектин ар жагында, тоонун ар жагынан көрсөтүп жасатып эле подавать эте берсе, бул өлбөй турган бизнес экен да. Анткени биздики мисалы бар эле тажады. Азыр тоонун башына бир укмуш тамакты TikToктон көрсөтүп койсоң, вкусно, не вкусно бар жешет да. Бир-эки жолу, бирок вкусно кылсаң, постоянно ошакта болот. Анан ошо Жумадил байке айтты, ошо Ыштыктын эси. Биз бакытты тоодон иштешибиз керек. Ошо тоодон бир нерсе кылса, кичинекей бизнес. Анча деле чоң эмес. Ошо тоону эле үңкүр кылып дагы бир кандайдыр бир бизнес кылса, ошол сөзсүз кете турган, то есть общепит кылса, вот ошол кетет да. Примерно менин анализим боюнча
кече бир ресторанный дворикте отуруп ороз бакып коймокчу. Места жок бирөөсүндө дагычы. Анан эгер ошонун бирөөсүн андан жакшыраак кылып бир тоодо жасап койсоң, то есть сени өлтүрбөй турган бизнес бар да, ближайший 10 жылга. Аналитика жөнүндө айтып атат да. Мен аналитика жөнүндө айтып атам. Жөн отурбай байкап келиптир да, мисалы. Анан чоңорганбыз, мен бул жөнүндө тамактан чыгып койгон. Анан ошол бир жакка барганда, бир нерсе кылганда анализ кылганды үйрөнгүлө да. Анализ деген кандай кылынат? Анализ деген Макдональдс деген мындай кылат. Макдональдс миллионниктен ары көздөй ал 100% анализден эмес, алардыкы мне кажется бир 1000% бир рамка бар да алардачы. Недвижимость обязательно собственность болуш керек, эртең келип кетти дегенечи. То есть мен франшизасын сатып алсам, бул жер болсо, бул менин собственностьм болушу керек, аренда эмес. Сатып алышым керек. Бул жерде ушу тегеректе где-то миллион эл жашаш керек да. Вот анализ эчтеги бир построенный система. И Макдональдс ачты, бир жылдан миллионер болдум. То есть это мындай анализдин бир сверх точкасы да. Заранее они знают, как это. Неважно, бул жерде канча миллион ресторан бар. Макдональдс ачты, бул жерде миллион эл бар, центрга жакын, жолдун жээгинде бүттү все. Ошо сыяктуу эле эми бул чоң бизнес. Майда бизнес болсо кичинекей нерседен башталат экен. Мен мисалы былтыр пандемия болуп калганда, биз ары бери кыймылдап көнүп калган экенбиз. Эң эле жеңил жолу мындай болгон да. Баары эле эшикке чыга албай калды. Анан эшикке кантип чыгабыз деп ойланам. Жүрчү эт алып келели деп QR код жасатып алганбыз. Анан этке бардык. Бир кычык-бычыктан таптык да. Мындай көп туугандарга. Анан кыргыз балдар экен, мен кычык-бычык араң жетип атсам QR код менен. Бөлөктөр келбейт да. Кел, мен сага клиент таап берейин, 10% мага бер. Деп эле кетти да. То есть мындай общество, мындай силер чогуу жүргөн адамдар бар го, эмне иштеши мүмкүн? Ошону бир кыйын жолун таап барып алсаңар, биринчиден сен издеп тапкан кыйын жолго алар барбайт. Экинчиден сен жок жерден хотя бы ошондой ситуацияларда айына бир 100 миңби, 50 миңби таап турганга мүмкүнчүлүк бар да. Кыскасы бир кемчиликтен, бир кыйынчылыктан мүмкүнчүлүк издегиле атат. Кризистен мүмкүнчүлүк. Элдин баары кризис болуп, арматура жетпей атат десе, арматура бар бир жерден көрүп келсең, ошону элге жеңил кылып берсең, мен өзүм алып келип берем, алып кой депчи. Жеңилди. Биз эмнени жакшы көрөбүз? Биз аябай жакшы көрөбүз. Даяр эле болгондучу, даяр эле мындай. Эч жакка барбай эле, мындай паспортуңду делечи, мындай. Үйдөн жатып жөнөтүп бүтүрүп койсо, готовы оплатить 1000 рублей лишними. Анан ошондой 1000 рублей лишними төлөй турган дагы бир 1000 адам таап алсаң эле миллионер болуп атпайсың. Анан сөзүмдү кичине кыскартайын, сатканчы болду. Негизи суроо жооптор кылсак болот. Ошо суроо жооп кылайлы. 5тен 14 өттү. Анан китеп боюнча дагы бир китеп, мен айткан сөздүн баарын жөн эле айткан жокмун. Ошол жерде 7 жылдык орустар айткандай умозаключение, ой, анан бул жерде бир гана неме эмес, мотивация эмес, апа алыста жүргөндө бир тууган, алыста жүргөндөгү бала, алыста жүргөндө мекенди башкача сүйүү, алыста жүргөндө кандайдыр бир кусалык, бир уч мекендин топурагы, бир шаг эмес, бир уч топурагы деди Баткенде болгондо, бир уч топурагы сага аябай бийик бир мындай бир бооруңду жулуп алгандай болот экен да. Анан ошонун баары ушул китепте жазылган. Эми мындан кийин ушакта сатып алсаңыздар болот. Анан кандайдыр бир суроолор болсо берсеңиздер болот. Байкенин бул introduction киришүүлөр болду да. Бирок кененирээк түшүнүш үчүн албетте китебин окуп чыгышыбыз керек. Эмне үчүн китебин окушубуз керек деген суроо болушу мүмкүн да. Негизи жашоодо эң тажрыйбалуу адам кимди ойлойсуздар? Көп нерсени көргөн, эң көп адашкан адам да. Байке банкрот болуп калып. Эң тажрыйбалуу адам байке болуш керек. Бизнес баштайбыз десеңер, мисалы, байке бизнестен кийин де Азамат байкеден сурап кеңеш алса болуш керек менимче. Болот.
Бул абдан чоң тажрыйба да, 7 жылдык тажрыйба. Айтматовдун дагы бул китеп, эң жакшы китеп кайсыл десе, бир өмүр жашагандан жазылган китеп дейт да. Кээде бир өмүр бир күн, бир өмүр бир кылымга тете болот, болсо бир күн бир кылымга тете болот, билесиңер э. Ошол сыяктуу бул чыгарманы негизи билбейт болчумун. Токусунан жолуп калып, байке мен Нуржит Кадырбек күн келмек болуп, келбей калды. Жылда экен. Нуржит Кадырбектин сунушу менен бул китеп менен таанышып калдык да. Анын кантип окушуп алып, күлүп, ора эзип токтотуп коюп окуй албайт. Ушуларына чейин айтып беришти. Силерге да кызык болуп болуш керек. Азыр болсо эми суроо жоопко кезек берсек, Азамат бай. Эгерде биздин максатыбыз, бир ресторанын ачкан адам менен баарлашуу боло турган болсо, анан сизге соцмедиадан жазса, убактыңызды бөлүп жооп бере аласызбы? Жооп берем. Жазганда сразу жооп бербейм, конечно. Обычно ночью отвечаю всем. Баарына WhatsApp'тан аябай мен Москвада неме болот, Москвада юристта болгом, университетте окуп калгам да. Анан да бир аябай чоң кызыктуу темалар бар, аны буюрса кийинкиде айтып берсем керек. Анан ошол боюнча эмне үчүн Азамат советник болуп калганын себеби де ошондон болгондо, анан көбү сиздин сурооңузга караганда көп суроо берет. Эртең менен кечке чейин, анан кечинде мен жатарда бир саат 2-3-тө баарына жооп берип жатам, эртең менен айга толуп калат ушундай да. Бирок точно жооп берем да. Рахмат. WhatsApp'тан только. WhatsApp номеріңізді айтыңыз. Азыр айткам. Жазгыч +7 903 527 31 70. Анан Инстаграмдан жооп берем. Аза советник, Аза нижний пробел советник. Ассаламу алейкум агай. Сиз убактыңызды кантип туура пайдаланасыз? Негизи эле убакытты кантип туура пайдаланса болот? Сонун суроо. Убакыттычы туура пайдалануу дегендечи, дагы бир жолу айтайын, убакытка аябай көп значение бербей. То есть жана тайм менеджментинде муну 5 мүнөт окуш керек, тиги жарым саат, 10 саат тиги бу деп тантырап кетебиз да. Анан ошону кылганга, рамкага өзүңдү такап алып эле өзүң кыйнала бересиң. Бир 10 мүнөт бөлөк иш кылып алсаң ичиң ооруп элечи. Жок, убакытты туура пайдалануунун себеби эң биринчиси айта кетчү нерсе, өзүңө жаккан нерсени жашасаңчы. Ошол убакытты туура пайдалануу деп ишенем менчи. Анткени мен күндө ишке кандайдыр бир ишке неме убакытты бөлсөм, кечинде 1 саат өзүмө бир жакшы убакыт берем да. Же бассейнге түшөм, же тренировка барам, же бир айда бир мындай покупка кылып, өзүмө жаккан бир нерсе кылып мындай. Анткени бир күндө 1 саат өзүңө убакыт мындай жаккан нерсени жасасаң, ошол убакытты туура пайдалануунун эң жакшысы ошол да. Ал эми китеп окуу боюнча азыркы учурда туура пайдалануунун себеби жок дегенде жарым саат китеп окуш керек эми. Анткени мурун болсо жөн эле болчу дейм. Азыр Facebook'та, Instagram'да ким отурат, туурабы? Ошон үчүн жок дегенде минимум жарым саат китепке убакыт бөлүш керек. Анан китеп тандаганды билиш керек. Китепти ачып караганда аябай көп ссылка артындачы, например, ссылкасы көп, анан бияктан тияктан алынган болсо эми ал көчүрүлгөн китеп да. Желательно автордун китебин окуш керек. Ошол. Саламатсызбы? Сиздин китеп жазууңузга эмне түрткү болду жана аттынын названиясын эмне үчүн андай койдуңуз? Сиз өзүңүздү ошол китеп жазган адамга татыктуу инсанмын деп эсептейсизби? Мен эми азыр татыктуу инсанмын десем громко болуп калат го дейм. Анан биринчиден эмне үчүн китеп жазсам деп ойлодум, потому что мен айтып атпаймынбы, жанагы китепти окуп калдым да. Миллион, как сказать, на зарплату миллионером деген китепти окуп калып, орусча кыргыздар көп окубайт дедим биринчиден. Экинчиден ошо мысльди кантип жеткирем дегем да. Болот турбайбы, анан достор жолуккан жерден эле башын ортөрчүмүн. Бир кой алып койсоң 5 жылда моундай деле, моунча эле убакыттын, бирок далай уже бай болуп калды дейгизичи. Далайына эле жетти, бирок далай Азамат бага коюн баштады дечи да. Анан ошол мысльди жеткириш үчүн я понял, что по-любому канчалык окумуш кылсаң деле өзүнчө бир аудитория эле окуйт экен. Мен мурун ошо китепти окугандай мен ойлоп турмун да, баардык эле адамдарга айтып берсем, мага жакканда жага барат болуп, жага берет болуш керек, ошону кыла берет болуш керек депчи. Көрсө баардык адам кылбайт экен. Бул да бир чети жакшы.
у вас есть возможность миллионер болгончу. Анан ошону көрүп анан ушуну жазыш керек дегенде эле башында ой келген эмес. Мен кички статьяларды соцсеттерде жазам да. Жазып анан көп окушат, көп бөлүшөт, кээде WhatsApp'тан тарап кетет, кээ бир статьяларчы Москвада. Анан отурушул ошону жакшылап, толуктап элге жеткирип берейин деп. Анан китеп жазганга татыктуу экеним, эмес экенимди буюрса эл таразайт деп депутаттардай болуп коеюн мен да. Негизи ушинтип соцсеттерден жазылган китеп өзү жакшы китеп болуп окшойт, мен да баштайт окшойм. Сизге чейин Жамалбек Рысалиев бул азыр биринчи мэрдин акими, анан вице-мэр болгон да. Билем. Бир жума мурун эле ошол инсан менен жолугуп калдык да, аны кызык болду. Мурдагы жолукканда китебин берди эле, анан турду окубастанчы. Анан окудук. Бир досум экөөбүз окуп 24 саат уктабай ошол менен жүрдүк да, ошол китеп мененчи. Бияка үйдөн окуп чыккам. Китептен жолдо келип досум менен чогуу келип атып, анан ошол китепти бир аз окуп берсем, дальше оку деп ал жумушун таштап коюп, түшкө чейин биякта отуруп чогуу окуп, анан Жамалбек байке менен жолугабыз да, ага бардык. Аны түштө күтсөк келбей, кечки 8:30 күтүп, ошондон 11:30 келдикчи. Да 2 саат сүйлөшүп отуруп, айтар аябай кызыктуу китеп экен да, силерге ошондо сунуштайм, Жамалбек Рысалиев жалгыз сүрөт. Бул дагы ошол жалгыз сүрөт да ушул сыяктуу жазылыптыр да. Сол Facebook'тагы бөлүшкөн постторумду китеп кылып койдум деп атпайбы? Аябай кызыктуу болуптур, аябай пайдалуу болуптур да. Бул зайыр нерсе, айта кетчү нерсе, бул китеп мындай жөн эле китеп жазайын деп моңонду аракет кылып күн түн тутунган эмес китеп да. Бул мен ситуациядан чыктым, бир ситуацияга кирип, өзүм денем менен почувствовать чыктым, ошонун решениясын жаздым, ошонун заключениясын жаздым да. Теориясы экен да, башкача. Ошол дагы кимдер бар? Азамат акем, бизнес жөнүндө маалымат берип койсоңуз, өзүңүздүн бизнесиңиз жөнүндө. Жаңа мактанбайын деп атмын эле деп кой. Эми бизде неме бар? Свадебный салон бар Москвадачы. Анан современный кийим бар. Ошол эле жарымда бөлүпчү. Анан ошо кыргыздын экономикасына кичине болсо да салым кошолу дегенде бир философиялык, бир жакшы нерседен башталган немебиз бар. Болгон кыргыз кийимдерин, кыргыз сувенирлерин, кыргыз тамак аштарын саткан магазинибиз бар, единственный в Москве. Андан тышкары дагы ошо кыргыздардын кино индустриясына салымыбыз болсун деп ошо Манас деген кинотеатр ачканбыз. Москвада ошол. Анан Сулайман Тоо деген жана кичинекей чакан рестораныбыз бар. Аякта той өткөрүп турабыз. Саламатсызбы? Ошо бизнес баштаардын алдында сизде коркунуч болгонбу? Если азыр ушинтип баштап алсам, болгон акча менен баштап алсам, кийин кандай болуп калып жүрбөй калсачы дегенде. Аябай чоң коркунуч болгон. Бирок мен аябай акылдуу кылгам дагы мактанайын. Мен дозумду алгам. Биз 3 доз элек чогулуп, дайыр жол айтайын, бизнес мамиледен баштап атты. Ошондо 3 доз элек бирөөбүздүн бизнеси бар эле, экөөбүз жөн эле рабочий болчубуз. Анан идея келди, анан тиги дозубуз кайттык, 320 000 бербейсиңби, биз кылалы депчи. Бирок дайыр жол биз акылдуулук кылганыбыздын себеби мындай болду. Мен ишимде иштей бердим. Бир дозубуз удаленный иштечү эле, ал офисте отурду. Тиги дозубуз акча берди, анан ошентип баштадык. Аутсорсингден баштаганбыз, ал ишибиз болбой калып, ошол офистин эле ичинен авиакасса ачып, консалтинг кырып, анан ошол эле жерден жанагы биринчи футболкаларды тартып көрүп, кепкаларды тартып көрүп, анан ошондон чуть-чуть акырындан расширились да. Ошол. Саламатсызбы? Бул азыркы жазган китебиңиз бизнес тарапка же болбосо мотивация тарапка жакыныраак окшойт э. Учурда ал багыттан башка тарапта да мындай мисалы адабият тарабында жазам деген китептериңиз бар. Алдыдан китеп күтсө болот, бирок точно 1 жыл эмес, 2 жылдан кийин. Анан көркөмдөлгөн китепти негизи мен жаза алам. Анткени дайыр силердин настроениеңарга түшүрөмбү же көбүбүз неме экенбиз, Аллах ишенген. Мурун биз кички кезде университетте окуп жүргөндө гороскоп деген баля бар болчу. Азыр деле бар. Анан акча керек болуп калып, мен бир 3-4 газетага гороскопун мен жазып берчимин. Анан
Мен өзүм балыкмын гороскоп боюнча. Балыктар вообще страдать этчү эмес да. Ошондуктан гороскопко көп ишенбегиле, анан ошо жерден Азамат сендай бир көркөм бирдеме чыгарып турчу жакшы жазат экенсиң дегенде бир рабствага кеткен кыз боюнча жазгам. Бир 5-6 выпуск жазып анан газетте жабылып калган, но бирок ал кыйыныраак да. Аны жанагы айтып атпаймынбы, мен жеңил жашаганды жакшы көрөм да, аябайчы. Ал отуруп жазып, ойлонуп, мисалы, ошол жакка барып чувствовать этип, бул болсо эмнеге жеңилирээк, анткени бул болсо ситуациядан жазасың да. Мунун конеци бат эле да. А тигини болсо целый романды кубалаш керек да, баягы камбекте болчу. Анан буюрса, балким, азыр ой жок, балким жазып калам. Саламатсызбы? Сиздин жашооңузга жакшы таасирин тийгизген топ 5 китепти санап бере аласызбы? Аябай санап бере алам да. Война и мир. Война и мирди мен окуганда Лев Толстойго ушунча восхищение болгом. Андай китеп жок болуш керек тургандар. Чоңдугу жанагы болгон менен жанагынча актердун психологический состояниясын, жанагынча актер, жанагынча каармандын сүрөттөп, ички дүйнөсүн анан ошону мындай примерно окуп атканда ошо кишини көрөсүң да. Вот настолько это, не знаю, мындай бир башкача вдохновение болгом да. Анан көчмөндөр кагылышы менен сынган кылыч, конечно, экөөнү кички кезинде эле окугам, бирок ушундай вдохновение, бир башкача бир энергия болот экен. Анткени мисалы ар бир сөздүн энергиясы бар да. Ошо көчмөндөр кагылышы менен сынган кылычты окуганда ошол жактан чыккан энергия, сен кыргызбыз да, ошол энергияны денең менен чувствовать этесиң да. Ошол энергияны, ошонун кээ бир учурда сынган кылычтын азыркы жашоодо кандайдыр бир ситуациядан кайталанып атканын көргөндө мындай башкача бир сезим болот, башкача бир ой пайда болот. 3 китеп болду, Анан жеңил жашап атмыш. 4-ün жеңил жашаны кошпой эле коеюн, Ата чыңгыз ой тиги Лев Толстойдун ашып кетип анан. Анан неме бар. Мартин Иден деген китеп бар. Джек Лондон. Мен авторлорун унутуп калдым да. Мен неме кылайын, бир 5 китеп художественный айтайын. 5 китеппи, 3 китеппи мотивационный. Анан 5-чи китеп калды. Мартин Иден деген китебин окуп койгула. Мартин бул мындай китеп окугандан кийинчи бир башкача бир сезим калат да. Мындай адамдын байлыгы бүткөндөн кийин дагы кандайдыр бир ошол убакта эле менин байлыгым бар болчу ушул. Эмнеге ошондо мага ушундай мамиле жасабадыңар деген смысл бар да. То есть анын китеби даяр болчу да. Ким окуду эле? Мартин Иден. Анын китеби даяр болчу, бирок эч ким признавать эткен эмес. Китеби чыккандан кийин баарын монтип кошомат кылып калганда ал ойлоно берчү да. Мен мурун эле ушул китеп, то есть мурун эле акылым ушундай болчу. Мурун эле сага мамилем жакшы болчу. Бирок сен мен ошондо эмне тепкиледиң эле деген посыл бар да. Бирок аягы, конечно, кыйыныраак бүтөт. Ошол. Анан 5-чи китепти мисалы Чыңгыз Айтматовдун китептерин баарын эле айтам. Сөзсүз окуш керек. Аябай глубокий философиясы бар. Аябай глубокий, мисалы мен Жамиляны кички кезде окуп, көз караш башкача эле. Азыр кичине ислам аркы берки окуп, ошо илим билип калгандан азыр көз карашага башкача дегендейчи мындай. Ошону креативдүү ойлонуп окуса жакшы эле болот. Чыңгыз Айтматовдун китептерин жакшы жактарын тапса болот, адамдын мамилесин тапса болот. Жана ошол эле карышкырды, ошол эле немени өзүбүздүн жашоого салыштырсак болот да. Анан дагы 5 китеп окуп кое турганчы мотивационный китеп айтайын, Мага эң жакшы таасир берген жанагы атын унутуп калдым жана. Как стать на одной зарплате миллионером деген мынчалык эле китеп бар болчу. Аны вообще киши деле окуйт экен. Аны жазган бе жанагы? Анан таасир берген да, бул я не скажу, ана лучше. Просто мага ошо жердеги посыл жаккан да.
Анан экинчиси, скорее всего, достижение максимума. Брайан Трейси. Үчүнчүсү богатый папа, бедный папа. Примерно можно 3 көч. Анткени ал деле аң сезимди жакшы тарбия берет да. Мына кыскартып көрөйүн, богатый папа, Бедный папа Роберт Кийосаки. Ошону окуп койгула. Анан айтып атпайм дагы Европанын мектебин окуп атканда ни в коем случае өзүбүздүн баалуулуктарга шек келтирген жерин оюңарга албайлы болгула да. Анткени пайдалуу жагын алгыла, анткени аякта аябай көп где-то там атеистический, где-то там чисто европейский. Мисалы европейцы бир эле пример айтайын. Москвада ушундай бай адамдар бар, бирок сүйлөшүп отура турган адамы жок да. Ошо бактысын эме мындай бөлүшүп, алып мындай постоянно отношения, я тебе не должен, ты мне не должен дегенчи. Ошондуктан ал деле мисалы бактын эң эле түбү болуш керек. Акчага жетпей бактысыз болсоң да кичине мындай жетпей атам, акчаң бар бирок бактысызсың да. Анан ошонун айынан же балдары келеси болот, же өзү же суицид болот, ушундай постоянно ичет, ушундай нерселер бар да. Көп мындай жашоосун орлотуп алгандар аябай көп да. Ошол анан 4-чү эми мен кички кезде бир китеп окугам, анын да авторун унутуп калдым. Ошо кички кезде окугандарым, бирок ошол китеп тоже психологический китеп. Как относиться к себе и к людям деген китеп бар да. Ошону бир жерден таап окусаңар аябай жакшы. То есть как относиться к себе и людям? Как относиться к себе и к людям деген орусча китеп бар, орус автору. Анан бир сложныйраак китеп бар, трансерфинг в реальности деген. Окуган эмеспиңер? Трансерфинг в реальности. Вадим Зеландтыкы. Ошо китеп бар, ошону окусаңар аябай жакшы нерселер бар. Бир жолу айтып койсоң. Трансерфинг реальности, да. Как относиться к себе и к людям деген дагы аябай жакшы китеп, мамиле курган. Соответственно, Дейл Карнегинин китептерин окуй бергиле. Ал аябай жакшы мындай по полочкам бөлүп берген да, психологиянычы. Ошол дагы кандай суроо бар? Ошол китептерди окуп сизге жагаптыр, бирок ошол китептерди эмне үчүн бул библиотекада жок? Китепканада ошол китептерди. Мен вопрос бияка да. Мен библиотекадан эмес. Ошол. Эң алгачкы бизнесиңизди канча сомдон баштадыңыз эле? Эң алгачкы бизнести биз акча чыгарган эмеспиз, ошо досубуз берген да. 300 000 болуш керек, по-моему. Кой алган. Жок, эң алгачкысы башыда кой алгам да. Бул мага суу Бул сизге. Бир акыркы суроо кыла алайбы буюрса? Катнашты суроо экен. Мартин Фишердин мен миллионер болгум келет деген китебинде ал биздин главный ролдогу адамыбыздын сөзү бул мен миллионер болгум келет деген сөз болгон. Ал эми сизге суроо, сиздин жашоодогу ушу сизди азамат кылып турган кайсысыз? Кайсы принцип? Кайсы стержень? Эме болуш керек? Бизнес жаатында эң алгач сабак алган туурабы же практика жүзүндө жасап көргөн туурабы? Сонун суроо. Азамат кылып турган дегенди билбейм, бирок мени Москвадагылар өзү эле ат коюп койгон азамат советник депчи. То есть постоянно бекер совет берип, минтип анан соцсеттен деле ошенте бергенде, скорее всего, как советник. Да? То есть, и даже китебимде дагы фамилия эмес азамат советник болуп калыптыр да. Анан ошондуктан экинчи сурооңузду бизнес жаатындачы мындай. Бизнес жаатында мен дайыма айтам да, кыргыздарда өзгөчө бир стержень бар да. Кыргыздарда бир өзүнчө бир неме бар, мындай бир кочевнический дух бар да биздечи, мындай боштондук, ушундай ат менен жүрүп, керек болсо чаап алып, керек болсо басып ала турган мындай дух бар да. Анан ошо дух кээ бир учурда окубаса деле жардам берет да. Окубай эле алып салып бирдеме алып кетип калат да. Бирок азыркы в современности кээ бир учурда бизге бир эле нерсе, эгер сизде бир жакшы идея болсочу, жакшы бир эксклюзивный бир идея болсочу, идеяны жоготпош керек.
ошону не обязательно бир мындай бывает башкача идеялар. Мындай түшүнбөгөн мындай сен оюңда жоктордун идеясы болот го. Ошондой идея боло турган болсо такыр отказ бербей кыла бергиле. А эгер традиционный бизнес болсо, то есть салон ачыш керек, ресторан ачыш керек, там консалтинговый центр ачыш керек, бутик ачыш керек болсо, желательно окууга. Потому что изучив жеңил да. А эгер жанагындай эксклюзивный башкача ойлонгондор көп кыргыздарда чаябай. Ошондой идея болсо анда планканы билиш керек примерно. А сөзсүз баштай бериш керек. Чыгарганды унутпагыла, мындай кыйкырчу жерден кыйкырыш керек, сүйлөшчү жерден сүйлөш керек. Мондай. Дай бир нерсени унутуп калыптырмын, бир нерсени. Эмне үчүн адамдар жалпы болуп кетет билесиңерби? Ушуну бир энергиясын коротпойт адам. Энергияны коротпогондун айынан силер мисалы үйгө барып окуп эле кайра жумушка барып келе берсеңер, силерде бул Кудай берген энергия жоголуп кетет да. Анан анткени ал кара энергия да калып калат. А кээ бирөө менден сурайт, каяктан энергия табасың депчи. Үйгө баргандан кийин 100 жолу отжимание алып эшикке чыгып чуркап, жаман энергиянын баарын чыгарып салсаңар, эртең менен жаңы энергия андан көп болот да. То есть вы заполняете. А бизде жалпылык эмне үчүн мисалы бар диванга жатып алып эле 100 километр чуркаман. Эртесин 10 километр 100 метр басканга келип атат да. Ошол рахмат баарыңарга. Бүгүнкү сиздин бөлүшкөн маалыматыңыз, информацияңыз, тажрыйбаңыз биз үчүн Кудайым буйрса бир өмүр пайда берет деген ойдомун. Ошондуктан сизге абдан терең ырчык билдиребиз. Жеке жашооңузда, жумуштарыңызда, үй бүлөлүк жашооңузда дайыма ийгиликтер болсун, дайыма жакшылыктар болсун. Ушундай бүгүн кантип жылмайып турсаңыз, бир өмүр бою жылмайып, башкаларга да ушул энергияңызды таратып коюңуз. Рахмат баарыңарга.